мусулман баласына коррупция деген сөздүн өзү тозокко барасын дегендей болуш керек да. Коррупциясыз жашоого мен 100% ишенем. 100% ишенем. Эгер бизде ыйманыбыз бекем болсо, мен дайым айтам, мамлекетке биринчи кезекте эмне керек деп? Мыйзам, конституция деп кыйкыргандардын баары калп. Ишенбейби. Конституциябызды жоготуп келе жашап атпырбыз, билбеп турбузбу конституциябыз жоголуп кеткен, да? Кийин издесек таппай калбадыбы? Мыйзам дагы эч нерсеге ээ болбойт. Конституцияң дагы эч нерсеге ээ болбойт, эгерде көкүрөгүңдө ыйманың болбосо. Ыймандуу мамлекетте мыйзам көп иштебейт. Адам ыймандуу болсо уурдабайт. Адам ыймандуу болсо алдабайт. Адам ыймандуу болсо биринин акысын бири жебейт. Бирөөнүн сөзүн жерге таштап кетпейт. Берген убадасын бекем кармайт. Ыймандын өзү керемет мыйзам. Ошондуктан коррупциясыз жашаса болот. Мен терең ишенем. Биз жашап келгенбиз. Сиздер менен биргеликте Кудай буйрса биз ошондой мамлекетти курабыз деген ишеним менен жашап атабыз.